Assalamu alaikum dostlar, саламатсыздарбы? Бұл Сузак, Тажибаев көчөсү. Сайга жакын жер, эски Ленин колхозун алды. Эртестен кирип кеткен ушундай жол. Бул видеода алууда максат, негизги максат Тажибаев көчөсүндө жаңы 4-5 ай мурда асфальт төшөлгөн болчу. Көп СМИлерден көрсөткөнбүз, каналдардан жаңы асфальт жаткызылды деп. Бирок эч канча убакыт өтпөй асфальттын жарымы ушундай жараксыз акыбалы келип калган. Мына көрүп атасыңар. 2-3 күн мурда, 3-4 күн мурда биз видео алганбыз. Ушул Сузактагы Мадаминов көчө менен ушу Тажибаев көчөсүндө жасалган асфальт ушундай жараксыз акыбалга келип калды. Ким жооп берет деген суроо менен видеода кичине кайрылганбыз. Анан мындай видеону толугу менен алып көчөлөр жөнүндө чыгарабыз деген оюмуз бар болчу. Ушул келип бүгүн Тажибаев көчөсүн алайын десем, жакшы мына тиешелүү мекемелер, тиешелүү органдар тарабынан ушул жерди, ушул жолду ремонттоого даярдап коюптур. Мына көрүп атасыңар, кесип даярдап коюптур. Мына ушул жер ушундай толугу менен бир тарабы сакычтары аз болгондуктан жараксыз акыбалга келип калган болчу. Мына көрүп атасыңар, бир тарапта жүрүп атат. Чоң ушундай жол. Азыр даярдап коюптур. Жергиликтүү бийлик өкүлдөрү жана ушундай бул жол өз негизи Минтрансқа карайт, транспорт министрлигине. Ушулар тарабынан текшерилип, анан арыз түшкөн окшойт. Же болбосо өздөрү реакция кылып, ушундай ремонт кылып, ремонтка даярдап коюптур. Кандай болсо дагы малатсы, азаматсыңар. Бирок ошого карабастан мен ушу тартуулап коеюн, көрсөтөйүн силерге ушул жолду деп, видео деп кайрылдым. Бул видеоду алуудан негизги максат жергиликтүү эл менен ошол бийликтин ортосундагы ошо иштерди көрсөтүп, дагы ишеничти күчөйтүү бийликке болгон. Жана жөн эле критика кылып койбостон, сындап эле койбостон, мына ошол көйгөйлөрдү чечилишин дагы көрсөтүп, анан дагы ушундай кемчиликтер болсо алып чыгып, коомчулукта биримдикти күчөйткөнгө аракет, достор. Мына көрүп атасыңар, даярдап коюптур. Жол ушундай болчу. Өтө жараксыз, ушундай акыбалга келип калган болчу. Мынягы дагы андан жаман, мына андан дагы өтө бир начар акыбалда. Мына көрүп атасыңар, машиналарды өтүп атканын көрүп атасыңар. Мына ушундай 4-5 айда эле ушундай акыбалга келип калган. Бүгүн жакшы, мына жол кызматы ошону оңдогонго аракет кылып, кесип даярдап коюптур. Толугу менен асфальт жаткызылбаса дагы кайра анын кереги деле жок. Ушул жерлерди ремонттоп коет экен. 4-5 ай гана болгону. Андан аягы дагы ушундай кесип көптөгөн ушундай жерлер бар. Ремонтка муктач. Мына достор, ушундай жараксыз акыбалга келип, анан кесип даярдап коюптур. Ушундай жерлер өтө көп. Буякта дагы оңдогон ушундай жерлер бар. Эми канча жыл күтүп бул жолду, андан мурда өтө начар жол болчу. Бирок көп кыймыл, өтө көп жер. Кировка, Тотияга, Ырыс айыл өкмөтүнүн башка аймактарына чыгып кетет. Стратегиялык жолдордон бири. Көп жыл күтүп асфальт болгондон кийин кыска эле мөөнөттө ушундай акыбалга келип калуусу жаман болду эле. Коомчулукта көп резонансты жаратты. Кандай ким жооп берет деген ойлорду айтып чыгышты элдер. Ана мен видео алып бир кайрылып коеюн десем, жакшы, бүгүн өткөнкү видеодо кайрылгам сөз түрүндө. Больницанын алдагы решеткаларды алганда
эстетип өткөнбүз. Мадамини көчө менен ушуну ким сапаттуулугуна жооп берет деп жергиликтүү бийликке, урматтуу акимге анан мына реакция болгон окшойт. Бүт жолдор кайрадан элдин көйгөйүнө реакция болуп ремонттоого азыр даярдап коюптур. Кандай болгондо дагы азаматсыңар, жакшы. Өзүңөр мына видеодо дагы көрүп атасыңар. Машиналар тынбай атат ушул жерде мына. Достор, каналыбызга катталыңыздар. Мен Урманов Жамшит, блогер эмесмин, бирок элдик активист. Ушундай көйгөйлөрдү алып чыгып турам жана элди биримдикке, ынтымакка чакырганга, позитив видеолор алып, коомчулукту болуп аткан жарыяндар менен элди ошол көп катмарларыны кабардар кылганга аракет кылам. Достор, бул Сузак району Ырыс айыл өкмөтү Атажыбаев көчөсү. Борбордук көчөлөрдөн бири, чоң көчөлөрдөн бири. Комменттер сиздердин ошол ой пикириңерди күтүп калабыз. Комменттерде жазгыла достор. Дагы кандай көйгөйлөр бар, кандай көйгөйлөрдү алып чыгалы. Көрдүңөр өткөнкү видеолордо больницанын алдагы решеткаларды кайрылуу кылганбыз 5 ай мурда. Ушулар толугу менен алып салынды. Керектүү жерге алынат. Анан буюрса жол дагы жакын келечекте кеңейтет. Сузагыбызда билесиңер, районда 315 миңге жетип калды калктын саны. Мында эң чоң айыл өкмөттөрү Сузак Ырыс айыл өкмөттөрү. Мына достор, жакын келечекте ушул жерлер дагы оңдолгондо дагы видео тартабыз.